Assalamu alaikum. Мынакей. Көмүрчүлөр көмүр ташыгандар. Бир эле рейсте 80 миң табат экен деп көмүрчүлөрдүн чөнтөгүнө көз артып аттыңар эле. Мына мондай 80 миң мондай азап менен коштолот. Ал 80 миң деген ито өткөндө ажиотаж болуп кетпеди 2-3 жумалык. Ошондо 5 миңден эсептеп койгон. 30 тонна апарсаң 150 миң түшсө, жарымы чыгым болсо, жарымы калды деген сөз да. А бирок биз 2700дөн 3 миңден деле сатып жүргөн убакыттар ошондой эле сатчубуз. Өткөндө 2-3 жума эле ошондой болду да. Анан ошондо эле тиги Жиде Зоот ПК эле көмүрчүлөр Майкөл Сүткөлдө жаткан 80 миң деп оозун чоюп сүйлөп атты эле. Ошол 80 миң мына мол өмүрүбүздү тоого келчикке салып, мындай азап тозокту көрүп, мол чет эле. Бул ушул жерде келе, мына могу жерде дагы бир хобот аякта кирип кетти, мына кабинасы мырыйып жатат. А тиги могу кызарттын жолу, кызарттын белиндеги машинелерди айтпай эле кой. Ошол бул деген ошол көмүрдүн кымбат болгону, мындайча айтканда биз өмүрүбүздү ошол эле баага баалап алып, момдай тобокелчилик, момдай кырсыктардан Кудай деп барып келебиз, Кудай депчи. Ошол ушундай. Анан жөн эле тигиндей экен, мындай экен дегениңер, көмүрчүлөрдү да жаман көрүп алганыңар туура эле эмес болуп калат го. Туура эмес болуп калат го. Ошол ушундай.